Күн сайын бакчадан же мектептен келген перзентиңизге кана балам, бүгүн эмнени үйрөндүң деген суроону бердиңизби? Баланын сезимтал калыптанышына багытталган маалыматтар Гений программасында. Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар. Сиздердин назарыңыздарда Гений программасы. Уктурууну мен Асылбек Жодонбеков алып бардым. Режиссер пультта Бакыт Ашракманов. Бүгүн биз балдар китептери, кыргызча китептердин электрондук сайты тууралуу сөз кылабыз. Бизге Талим форумунун өкүлдөрү келди. Биз менен бирге болуңуздар. Алгач программанын катышуучулары менен тааныштыра кетейин. Балдар сүрөтчүсү Гүлнар Рымбек, Гмайнер мектебинин мугалими, балдар тууралуу китептердин автору Жаңыл Каримова жана Талим форумунун проекттердин координатору Гүлмира Зарылбековна. Кош келдиңиздер. Алгач ушул мына 2 күн мурун Талим форум проект чыгарган бир китептерге көп болдук да, электрондук китептер. Ушул бул китептерди чыгарууга кандай мындай шарттар болду, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен Зарылбекова Гүлмира, Талим форум коомдук фондунан. Биз буга чейин ушу балдар үчүн китептерди чыгарып келе жатканбыз кыргыз тилинде, басылып чыккан китептер болчу. Анан ушул азыркы убакта ошо ачык окуу ресурстары деп жаңы проекттер өтүп атат. Ошонун колдоосу менен, Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен биз ошол сайт жаздык. Ошо электрондук форматта биз чыгарып жүргөн китептердин электрондук форматында чыгардык. Бул аркылуу биз ошо жаңы биздин китептерди жана башка китептерди ошо кененирээк абдан жакшы. Жанагындай буга чейин Талим форуму чыгарган китептерин демек балдар электрондук форматта тааныша алышат. Мана менен дагы кенен тааныштырабыз. Гүлнар айым, мына сиздер акыркы 10 жылдардан бери мындай балдар китептерин ошол мындай көркөмдөп, сүрөт тартып келесиз да. Акыркы мезгилде сиздин байкооңуз кандай? Балдар китептерине болгон кызыгуу жанданып атабы? Же дагы эле 10 жыл мурун азыркыга чейин биз мындай арыстанып келебиз, абдан таңсыктык бар, өзгөчө айыл жеринде деп. Азыркы абал кандай сиздин бааңызча? Азыркы абал кандай десем, баягы колуна китеп тийген балдардын колуна китеп тийсе, демек алар кызыгуусу бар. Балдардын баарынын эле мүмкүнчүлүгү жок китеп ала бергенге. Бул Талим форум Сорос биргелешип чыгарган бул электрондуу версиясы мен ойлойм, мен үчүн көпчүлүк балдарга жетиштүү болот, кызыктуу да болот деп ойлойм. Абдан жакшы. Анда эмесе Жаңыл эже, мына сиз ушул балдар боюнча китептин автору менен катары эле башталгыч класста сабак берип жүрөсүз да. Деги эле мына мисалы үчүн өзгөчө кыргыз тилдүү жазуучулар мындай арыстанып келишет да. Балдар боюнча китептер чыгат, бирок айыл жеринде көпчүлүк учурда мындай сатып албайт, китеп дүкөндөрүндө мындай өтүү абдан аз деп. Чындыгында эле ушундайбы? Ошондой эле. Бизде кыргыз эне тилинде өзгөчө китептер баягы айыл жерлерине жетпейт. Китепканаларда карасак аябай эң төмөнкү пайыздагы китептер ошо эне тилиндеги китептер экен да. Бул биздин аябай азыркы учурдагы эң көйгөйүбүз да, бул жүрөк ооруткан көйгөйдүн бири. Анан азыр мындай китеп чыгып аткандарына өтө кубанычтабыз. Бул китептер баягы баары окшош эле бир форматта чыга бербестен, ар бир чыккан долбоор өзүнчө башка бири-биринен айырмаланып, балдарды кызыктырат, өзүнө тарта алат. Анан кызыгууну ойготот деп ойлойм да. Анан бул биздин эле баягы эне тилдүү, кыргыз тилдүү эле балдар үчүн эмес, башка улуттун адамдары, башка улуттагы балдар дагы кызыгуу менен окуп, кыргыз тилин үйрөнүүгө жакшы кадам шилтегенге мүмкүнчүлүк алышат да. Гүлмира, мына биз буга чейин мындай Талим форумунун чыгарган китептери менен таанышпыз да, мындай абдан сапат жагынан бир жаңы деңгээл десек болот. Анан ушул мындай ачык билим берүү ресурстарын колдонуп, ушул фонд Соростун колдоосу менен чыгарган экенсиздер бул китепти. Анан бул сайттын, ушул балдар сайтынын, балдар китептеринин сайттын эң негизги өзгөчөлүктөрү кайсылар? Өзгөчөлүктөрү бул жерде китеп басылып чыккандан бул балдар окуганын билбеген балдар укса болот. Же болбосо ошо кыргыз тилин үйрөнгүсү келгендер болсо ошол үнүн угуп, сөзү кандай айтылгандарын ошо кызыктуу кылалы дедик. Анан балдар үчүн кичинекей китептерди анимация коштук бир аз. Аябай татаал жумуш экен, бирок бир аз анимация кылганга ошо аракет кылдык. Анан биз чыгарган боёмо китепчилерди бул жерде электрондук формат кылганда муну телефонго жүктөп алып, анан же болбосо өзүнчө интернет
бар кезде жүктөп алып анан интернет жок кезде деле өзүнүн эмесинен Пайдаланса боесо болот, болот. Ошол өзгөчөлүгү ошол электрондук форматта азыр көп балдар эле ушу интернет аркылуу иштеп атат, көп бирдемелерди ушу интернет компьютердин эме менен жазып атышат. Ошондо эми бул боемону эми китептерди боесо болот, укса болот. Ошол өзгөчөлүктөр. Демек бул сайтта китептерди тилекке каршы биз азыр радио болгондуктан көрсөтө албайбыз. Бираздан кийин биз аудио форматын уктурууга аракет кылабыз. Демек жөн эле бир окуп гана тем болбостон боеп, өзү дагы чыгармачылык менен алектенүүгө түрткү болот экен да, туурабы? Ооба. Гүлнар айым, айтсаңыз, ушул мына сиз мындай сүрөткерлик менен алектенип жүрөсүз. Мындай бүгүнкү күндө ушул балдар китептерин чыгарып, мындай өзүнүн жанын багууга болобу? Деги эле бүгүнкү күндө мындай балдар китептерине болгон кызыгууну кандай байкап атасыз сиз? Ата энелер тараптан, коомчулук тараптан. Ооба, чынын айтсам эле бул кыргыз тилинде жаралган китептер жазылып атат, бирок аз да, өтө эле аз. Мен ойлойм, ушул балдар үчүн, биздин кыргыз балдары үчүн кыргыз тилинде көбүрөөк китептер чыкса деп ойлойм да. Анткени биздин китептерди сатып турган магазиндердин баарында, дүкөндөрдүн баарында тең Россиянын, Кытайдан келген китептер менен толгон да. Албетте, эми орус тилинде, башка тилдердеги китептердин абдан жанагындай көркөмдүгү, жасалганы абдан жакшы да. Сиз мына сүрөткер катарында ушул айта аласызбы, жасалгасы бүгүнкү күндө кыргызча китептердин бүгүнкү күндүн талаптарына, стандарттарына жооп береби? Бул акыркы убакта Талим форуму коому чыгарып аткан китептердин баары талапка жооп берет. Анткени бул китептердин качествосу да, сапаты аябай жогору. Эгер бала оозуна салган күндө дагы кичинекей баланын краскасы зыяны жок. Кагазы да аябай мындай сапаттуу, жакшы качественный китептер чыгып атат. Жаңылайым, сиз ушул мектептеги мугалим катарында ушул нерсени байкап атасызбы? Гүлнар айымдын айткандай бүгүнкү күндө туурабы? Туура да, кошулам. Анткени баягы балдар канчалык сүрөттүү болсо, сүрөтүнүн сапаты, китептин сапаты болсо, бала дагы кызыгып окуйт да. Анан бул азыркы сиздер күбө болуп аткан бул долбоордо 3-4 жаштагы али китеп окуй элек балдар арналганда, бул баягы бул кезде балдардын бир нерсени баткап алышат, жөндөмү жакшы болот, байкагычта болушат. Анан ушул жаштан баштап китеп окуганга кызыктырбасак, кийин кеч болуп калат да. Анан баягы кичинекей балдардан баштап азыр бизде аябай көйгөй болуп атат. Китепке окуганга кызыктыра албай атабыз да балдарды. Ал эмне менен кызыктырыш керек? Ошо биринчиден баягы китептин сапаты жакшы болуш керек. Тексттердин берилгени ар бир баланын жаш өзгөчөлүктөрүнө туура келиш керек. Ошондо гана бала кызыгып окуганга умтулат болуш керек. Гүлмира, дагы бир маанилүү маселе, бул китептерди негизинен Талим форумунун гана китептери жайгаштыргандыгын көрдүк да. Анан көпчүлүк учурда бул ачык билим берүү системинде биздин жазуучуларыбыз дагы, ушул балдар менен иштеген авторлор дагы мындай көпчүлүк учурда даяр эместиги байкалат да. Ушул ачык колдонууга бере бербейт, же болбосо бере турган болсо дагы белгилүү бир каражат талап кылышы мүмкүн да. Ушундай авторлор менен иштөө сиздерге жеңил болдубу? Биз эми буга чейин чыгарып келаткан китептерибиз ошо авторлор менен жакшы иштешип келатканбыз. Алар баары эле макул болушту. Бир аз эле макул болгондорду кичине өзгөрттүк. Биз бул эми ачык билим берүү жастар болгондон кийин бул ошонун өзгөчөлүгү уруксат бериш керек экен да. Автор уруксат берип, юридически бүт кол коюшуп, договор түзүлүп чыгыш керек. Анан ошол бүт кол коюп неметтик. Анан эми кээ бирлер азыр эми дагы кошулгонго, мисалы үчүн ар бир эме жазуучу менен ошол өзүнчө бир келишим болуш керек да, ошол сайтка койгонго макулдугуңар барбы? Ошол биздин жазуучулар тарабынан кандай талаптар болуп атат? Ошол сайтка коюу үчүн, ачык чыгаруу үчүн кандай талаптар коюшат негизинен? Бул талап коюлган эми ошо бир алган гонорар менен, ошол бир башында сүйлөшкөн гонорар, андан кийин бүттү ачык эмеге өтөт. Аны каалаган бул сайттан эме каалаганы жүктөп алышат. Каалаганы, бирок ошондой эле лицензия менен аларды ачык таратыш, кайра ошондой таратыш керек да, ошол эме менен кетет. Бул абдан жакшы нерсе. Албетте бизде азгыча мына жазуучулардын шарттары абдан оор деп атышат. Союз мезгилинде абдан жакшы эле. Бирок ошол эле мезгилде жазуучуларга мындай кандай кызыкчылык туудурат? Алар макул боло береби? Мисалы үчүн бир эле гонорар алып, анан кийин жалаң гана мындай ачык ресурска чыккандыгы аларды чочутпайт экенби? Мисалы үчүн бул сайттын бет-начарына келгенде Каныбек Жумшагай ошол өзүнүн ал кубанычта болду да, ошол китептери ушу сайтка коюлуп тарап атканы, ал өзү балдар үчүн жеткиликтүү болсун деп кубанычта болду.
Анан жаңы эже макул болду ошо балдарга китептер жетсин деп. Анан биздин энциклопедия жазышкан Эмил Жапар Шукуров, ал дагы ал башынан эле ошо биз ал энциклопедияны түстүү чыгара алсак, бул кара түстүү чыгарала деп, анткени ал балдарга жетпей калат деди, кыйбат болуп. Ошо көбүнчөсү ошо балдарга жеткиликтүү болсун деген эле неме ойдо да азыр. Албетте жазуучулардын, авторлордун мындай жалпы коомчулукка, тем более кыргыз тилинде мындай китептердин жанагындай ачык ресурстарга чыгарылып аткандыгы абдан жакшы нерсе. Анан өзүңүздөр көргөндөй сайт жөнүндө айтып кетсеңиз, сайтка кантип киришет, кантип колдонот, ошол боюнча да маалымат берсеңиз. Сайт бул libkg деген ошо улуттук китепкананын сайты. Аякта чоң ошо депозиторий түзүлүп атат. Ошо фонд Сорос Кыргызстан аркылуу колдоосу менен ал жерде көп китептер, мындан да башка китептер электрондук форматта түзүлөт да. Анан ошо жерге биз да ошо таалим деп биздин өзүбүздүн немебизди ачтык, барабызды ачтык. Анан ошо жерге киргенге ошо taalim.lib.kg деп кирсе болот. taalim.lib.kg. Lib англисче library, библиотека деген. Ошо анан ал жерде китептер бар. Ачып көргөнгө чоңураак балдар үчүн ал жерде энциклопедия, көп барактуу китептер ал жерде ачып окуса болот, көрүп. Мына биздин сайтыбызда турат, жөн эле мындай китептерди барактап окугандан тышкары, жанагындай Гүлмира айткандай мындай сүрөттөрдү тартып, боемодон тышкары аудио китептер да бар да. Ошол китептерди мындай аудио форматында салынды. Биз азыр өрнөк катарында ошол айрым китептердин мындай аудио версиясын окуп көрөлү. Каныбек Жунушов, Таш бака, ары, барыбыз да бар курсак, бирок тынбай иштеген арыдыкы бал курсак. Чычкан комбайнды көргөндө чычкан митип ойлоду. Буутайдын баарын жей бербей, бизге деле койбойбу? Таш бака өзлөрүнөн бөлөккө таң калышып күлүшөт. Билишпейби басканды чуркап эле жүрүшөт. Жарганат байкоостан чычканды көрүп калган жарганат. Чычкан туруп учканын кызыккоо деп таң калат. Бака келатышты сүйлөшүп, кескелдиктер өз ара. Карасаңар, сууга түшүп калыптыр бака бечара. Мына урматтуу радио көргөрмандар, жогоруда көргөндөй, сиздер ошол сайтта китептерди окуп, боемо китептер менен алектенбестен жүктөп алып туруп, аудио версияларындагы, мисалы үчүн балдарга окусаңыздар болот, же болбосо өзүңүздөр кайталап окусаңыздар болот да. Ошондуктан www.taalim.lib.kg сайтына кирип, бул сайтты кеңирээк пайдаланасыздар деген тилектемин. Анан Гүлмира айым, сиздер таалим форумунан 20дан ашык китепти чыгарып бул багытта иштеп атасыздар да. Анан дагы бир маанилүү нерсе, бул китепти сайтты ачкан мезгилде абдан мындай китептердин аз экендиги байкалат да. Анан бул жаатта дагы ишиңиздерди улантасыздарбы? Башка авторлордун дагы, мисалы үчүн, китептерин жайгаштырууга мүмкүнчүлүк болобу? Ушул багытта айтып кетсеңиз. Биз дагы ошо жаңы чыккан китептерди ушуга эми бул атайын өзүнчө бир жумуш, ошол өткөзгөнгө электрондук форматка китепти өзүнчө иштеп чыгыш керек. Анан ошо мүмкүнчүлүгүбүзгө карата ошо улам жүктөп турабыз, эгерде авторлор уруксатын берсе. Анан башкалар да ошо биздин баракка койгусу келсе, жүктөп коюп турабыз. Демек, сиздер жанагындай таалим форум коомдук фонду чыгарган китептерди гана эмес, башка авторлордун да китептерин коюуга мүмкүнчүлүк бар экен. Бул абдан сонун нерсе. Анан жаңылайым, айтсаңыз, мына өзгөчө жакынкы арада мындай Кыргызстанда балдар жазуучулары абдан аз болуп атат. Анан бул жаатта, мисалы үчүн, бүгүнкү күндө мындай чыгармачылык, ушундай бир сайттардын жайгашып тургандыгы, ата энелерден талап болуп тургандыгы, Гүлнур айымга окшогон мындай жакшы бир сүрөтчүлөрдүн пайда болуп аткандыгы сиздерди мындай жандандырып иштөөңүздөргө мындай дем берип атабы? Дем берет, албетте. Азыр биз баягы мугалимдер биз муктажбыз да, ушундай китептер болсо, анткени азыр илимий техникалык прогресс күндөн күнгө өнүгүп атат, балдар алдыда. Балдарга азыр биздей өлкөбүздө баягы сапаттуу билим берүү боюнча өтө маанилүү маселе коюлуп жатат. Ошон үчүн сапаттуу билим бериш үчүн китептерибизде баардык каражаттар менен жабдылышыбыз керек да. Анан бул китептердин чыгып атканы бизге кошумча жанагы баардыгы бирдей бир жапыртмак иштеп, балдар биздин келечегибиз, ошо жаатында иштеп атканга биз абдан кубанып атабыз да. Өзгөчө мугалимдер, ата энелер дагы, анткени кыргыз тилинде азыр көп маани берилип атат өзгөчө. Балдар баягы кыргызча үйрөнөйүн деген балдар көп. Ошон үчүн ушул китептердин таасири өтө чоң эле.
Абдан жакшы. Гүлнур айым, мына өзгөчө балдар китептерин чыгарууда мындай авторлор жазган акындар, жазуучулар акырындап мындай жанданып, кайрадан жандана башташты. Анан бул ушул китепти жасалгыла келгенде, сүрөткө тартууга келгенде кыйынчылыктар байкалат да. Анан ушул сүрөтчүлөрдүн арасында силерде өзүнчө бир бирикме же ошол өзүңүздөрдүн эле сүрөттөрдү мындай жогорку деңгээлге чыгарыш үчүн мындай сын сыяктуу нерселер бүгүнкү күндө барбы силердин араңыздарда? Жок, андай нерсе жок. Андай нерсе жок. Чынын эле айтканда мага заказ беришет, ошол заказ менен эле иштейм. Чынын эле айтыш керек, көпчүлүк китептер өзүнүн эрежеси менен эмес, эрежесин бузуу менен чыгып аткан жагы да бар. Ал жагынан сын жок. Эжеси жанагы эме бар. Тил комиссиясынан өткөндө сындашты го. Бир топ алардын сынына да мен туура көз карашым жок. Алар Макул эмес. Макул эмесмин ооба. Китеп чыгарыш дагы оңой эмес, сүрөтүн тартыш да оңой эмес. Жанагы балдар чыгармачылыгын окусаң дагы көпчүлүк чыгармалар туура келбейт, оңдоп бер десең жазуучулар макул болбойт. Көпчүлүк убакытта мен тандайм, чыгармаларды аябай тандайм. Мындай убакыт болуп калат, баягы тизмеге түшүп калган, тартыш керек. Ошондой убакытта кыйналасың, начар чыгармалардан кыйналасың, жылдап кээде тартасың. Жакшы чыгарманы бат эле тартса болот, чыгармага дагы чыгарма кошуп тартып аласың. Ушундай убакыттар болуп калат. Сиздер мына бүгүнкү күндө мындай ошол балдар жаатында абдан мындай бүгүнкү күндө таанылып, мындай сиз абдан мындай канааттануу менен иштеген авторлорду айта кетесизби? Союз убагында иштешчү ошондой сүрөтчүлөр бар болчу, алар азыр бир топ жашка чыгып калышкан. Аларга кандай десем, азыр иштешпейт, чынын айтканда алар үчүн заказ жок. Убагында мен деле аларга жардам кылгам, мындай заказ таап, баягы китептерибиз түрдүү художниктер иштесе түрдүү болуп чыгат да, баары эле окшош болуп калганда да болбойт да. Чынын айтканда ал сүрөтчүлөр менен эч кимдин эле кызыкчылыгы жок, эч ким эле кызыкпайт, мындай иштешпейт да, ошон үчүн көмүскөдө калган сүрөтчүлөр көп. Бир чети, экинчи четинен алган гонорарыбыз аз дешип, баягы книжник деп коет, ошол художниктердин баары тең таштап койгон, алар башка иш менен алек болуп кетишкен. Дагы бир маанилүү маселе, мына ар кандай бирикмелер бар да, ошол жазуучулар сыяктуу эле сүрөтчүлөрдүн да бирикмелери бар. Сиз өзү сүрөтчүлөрдүн бирикмесине мүчөсүз да, туурабы? Ооба. Ошол бирикмеде бүгүнкү күндө Кыргызстанда канча балдар жазуучусу бар? Балдар, ошол балдардын китептерин жасап алган сүрөтчү бар да. Менимче бир 10го жетпеген эле киши иштейт. Ошол 10го жетпеген эле киши. Ошондой эле. Анан чынын айтыш керек, жанагы качествосы жагынан кичине начарыраак. Көпчүлүгү жана компьютер менен тартышат, ал жагын мындай кандай десем, жандуу эмес деп көпчүлүк заказчиктер жактырбайт. Аз эле киши. Демек өтө эле аз экен да, өтө эле аз экен. Албетте сиздин мындай оюңуз боюнча албетте бул жаатта дагы иштешибиз керек экен. Анан Гүлмира айым, бул сайттын чыгарышы абдан жакшы нерсе. Мына бүгүнкү күндө Билим берүү министрлиги дагы ушул аймактарда интернетти жайылтуу боюнча жана акылдуу мектеп деп бир жаңы жакшы долбоорлорду кылып атат. Албетте аймактарыбыздын баардыгында эле мындай интернет байланышы өтө жогорку деңгээлде эмес да. Анан ушул чет өлкөдө жүргөн, Бишкекте жүргөн биздин замандаштарыбыз talim.lib.kg сайттарына кирип буну пайдаланышат албетте. Анан аймактарда дагы мындай жеткиликтүү болуш үчүн сиздер кандай кадамдар жасап атасыздар? Эми бул телефондон да көрүп, телефондон да жүктөп алса болот да, ошол балким жеңилдик болот дейбиз. Анткени көп эле телефондордон ошо интернетке кире алышат. Бул сайтты телефондон ачып, телефондон атайын ошо эки түрдө жүктөп алса болот, компьютер үчүн, анан Android деп ошо эки түрдө жүктөп алса болот. Демек аймактардагы биздин замандаштарыбыз, мекендештерибиз, кызыккан адамдар ошол телефондон гана жүктөп алууга мүмкүн экен да. Анан кандай бир өзгөчөлүктөрү бар? Мындай кыйындык туудурбайбы? Жөн эле Талим сайтына киребиз, андан кийинки кадам, ошол кадамдарын айтып кетсеңиз. Ошону ачканда, китепти ачканда ылдый жагында эки буруп барса, эки эме турат. Android деп сүрөтү турат, анан компьютердин сүрөтү тартып турат, Windows деп. Анан ошо Android'те басса, телефон. Эгерде компьютерде болсо, компьютердин сүрөтүн, ал эми телефондо болсо, Android'дин сүрөтүн тартат. тартат. Ошону басса, жүктөп алат. Жүктөлөт, Же болсо ачып интернет бар болсо, ачып ошол жерден окуса болот.
Абдан жакшы. Анан мына сайт ачылып бүгүнкү күндө иштей баштады. Интернетте дагы мындай абдан кызыккандар абдан көп. Анан чет өлкөдөн дагы биздин өзүбүздүн мекендештерибиз ошол чет өлкөдө жүргөн, ошол чет өлкөдө жүрсө дагы балдарын ушул кыргыз тилин үйрөнсүн, кыргызча китептерди окусун деген мекендештерибиз бизге абдан чыгып атат. Анан сиздер ушул сайтта канча адам кирип атат, кызыгуу кандай, ушуну бир мындай карап турасыздарбы? Бул эми сайт жаңы ачылды, эми анысын ойлонуп элек болчу. Андай неме киргизип койсо болот функцияны карап турганга. Анан жаңы эле сиз мына мектептин мугалими катарында, деги эле эне катарында кандай ойлойсуз? Кайсы жааттагы китептерге бүгүнкү күндө ата энелер, окуучулар, балдарыбыз муктаж да? Мен ошо жана адеп аклактык тарбия боюнча негизи эле биздин баягы менталитетке, кыргыз менталитетинде туура келген тарбиялар бар да, ошо тарбиянын түрлөрү ошо боюнча көбүрөөк болсо, бала баягы миң уккандан бир көргөн дейт, аны дагы көрсө дагы өзү дагы баягы тарбиялуу болот го деп ойлойм да. Анан бул китептер кыргыз тилиндеги өнүктүрүүгө, эне тилдердин тартыштыгын дагы жоюуга мындай мүмкүнчүлүк берип атат да. Анан китеп дүкөндөрүнө барбайт, издеп жүрбөйт, үйдөн эле баягы азыр көбүнчө эле баары интернет ресурстарына, булактарына кире алышат. Азыр балдардын баардыгы мүмкүнчүлүктөрү бар дегендей. Мына ошолор ошондой учурда кирип алса оңой да. Анан айыл жеринде тартыш деп атпайсыздарбы? Азыр ошо айыл жерине дагы бара жетет болуш керек деп ойлоп жатабыз. Анткени баягы мугалим биз сабакка даярдаганда биз көбүнчө изденип, эки жактан издеп, көбүнчө орус тилде издеп калабыз да, анан аны которуш керек. Ал эми бул жерде Таалим форум долбоору менен иштелип чыккан бул кошумча адабияттар, жогоруда айтылып аткан баардык программалардын баардыгы, китептердин баардыгы бул даяр да. Мугалим баягы издеп жүрбөйт, баардыгы толукталган. Анан бир топ эле мугалимдердин жүгүн жеңилдетип атат да. Абдан ыраазы болуп, кубануу менен көргөн ата энелер дагы, мугалимдер дагы, балдар дагы көздөрү күйүп, мындай өтө кубаныч менен кабыл алып жатышат да. Дагы бир айтып кете турганым, жанагы биздин Кыргызстанда эмес чет жакка да жүргөндөр үчүн дагы аябай жакшы боёмо китептер да киргизилди. Ошо боёмо китептерде мисалы үчүн улуттук кийимдер боюнча боёмо китепче бар. Ал улуттук кийимдердин аталышы, жасалышы жакшынакай да. Андан тышкары дагы биздин боз үйүбүздүн чечмелеши бар. Бала бир гана ошол сүрөттү тартып боемос үчүн астында ырлары менен ар бир ошол боз үйдүн деталин таанышса болот да. Ушундай жакшы жактар. Жана ат жаптык деген бар. Ат жаптыктар да жакшы. Мисалы үчүн ат жаптыктардын аталышын бир эле айыл жердеги эмес, шарт балдар деле унутту да. Тем более тетиги алыста жүргөн балдар үчүн бул керектүү китеп деп ойлойм да. Гүлмира, анан тышкары мына албетте биздин өзүбүздүн жанагы кыргыз тилдүү балдар бул нерсени өздөштүрүш керек. Анан өзгөчө жанагы биздин улуттук каада салтыбызга, мүнөзүбүзгө, тамак ашка, кийим кечеге байланышкан сүрөттөрдүн болгондугу, боёмо китептердин болгондугу абдан сонун нерсе. Анан ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө мындай биздин өзүбүздүн эне тилибизден тышкары дагы англис сыяктуу, немис сыяктуу, кытай тилдери, мисалы үчүн араб тилдери бүгүнкү күндө абдан актуалдуу болуп атат. Ушул тилдерди дагы мындай бир учурда үйрөнүп кете тургандай, ушундай бир кыргызча болуу менен катар эле башка тилдерде дагы мындай параллелдүү жасап койгонго мүмкүнчүлүк барбы? Мындай пландарыңызда барбы? Азыр эми биз ошо бир чоң маселе менен иштеп атабыз кыргыз тили өнүктүрүү боюнча. Анткени биз ошо китептерди чыгарганын астында бир анализде окуганбыз. Ошо кыргыз кайсы тил ошо азыр көп күнүнө канча бир тил жоголуп кетип атат дейт. Ошонун ичинде биз кыргыз тил анализ боюнча канча бир китеп жылына чыгып туруш керек экен ошол тилде. Анча китеп чыкпаса, ал тил уже жоголуп бараткан тилдерге кирет экен да. Ошону карасак, бизде кыргыз тилинде канча китеп чыгып атканы, ошо бизде кыргыз тили ошого кирип баратыптыр да. Ошон үчүн биз эми башка тилдерди кое туралы, эми өз тилибизди биринчи өз тилде сактап калалы деген эмеде иштеп атабыз. Демек, көбүнчө миссияңыздар сиздерге кыргыз тилиге басым жасайт. Анан урматтуу радио көрөрмандар, мына мен сайтты ачып отурам. Ушул Кыргызстандын жандуу жаратылышы, балдар үчүн абдан популярдуу энциклопедия, табият менен таттуу мамиле, Бозум Алышбаевдин китептерин бүгүнкү жерде окусаңыздар болот. Ушул сыяктуу абдан сонун бир китептерди көргө болот да. Мисалы үчүн андан тышкары жогоруда айтып кеттик, мына Таргыл Мышык, Чөндөөлөй, Шок баланын жоругу, Жашынмак, Ташбака, Аюу, Түлкү Карышкыр сыяктуу
көптөгөн китептердин мындай аудио версиясындагы окусаңыздар болот. Андан тышкары менин оюмча бул мына боёмо китептердин жайгаштырылгандыгы абдан жакшы нерсе. Анан кандай ойлойсуздар? Бул боёмо китептер кайсы жаштагы балдарга өзгөчө мындай таасирдүү? Боёмо китептер мектеп жашына чейинки балдарга таасирдүү, бирок чынын эле айтыш керек, биздин боёмо китептерди, ушу Талим форумунан чыккан боёмо китептерди мына вуздарда колдонот экен. Мисалы үчүн жанагы Жамбаштык деген боёмо китепчи бар. Ал Жамбаштыкта биздин кыргыз элинин колдоно турган буюмдары да. Ошол буюмду мына студенттер да колдонот экен. Мага мугалимдер айтса мен таң калдым. Демек бул боёмо китептери биздин Кыргызстанда биринчи жолу чыгып атат. Демек бул китептер бир гана окууга чейинки, мектепке чейинки балдар үчүн эмес, мектепте окуп аткан балдар үчүн даже студенттерге дагы керек деп ойлойм. Анан бул китептердин, боёмо китептердин бул жердеги дагы бир өзгөчөлүгүн байкадык. Ушул бир адам боёсо, анан экинчи адам өзүнүн вариантын чыгарып боёсо болот да, мындай жанагы кагаз версиясында бир боёгондон кийин ал өчүп ошол бойдон эле калып калып атпайбы? Бул жерде демек компьютерде өзүнүн чыгармачылыгын, кошумчасын кошуп дагы мындай кошумчаласа болот, туурабы? Ооба. Бир эле боюп койбосунун бир нече баягы уттуш болуп атат да бул жерден. Кыргыз улуттук буюмдарын, кийимдери жөнүндө маалымат алып, баягы өзү билбегенин билип алат. Боёп баягы өзү эстетикалык жактан тарбиядалып атат да. Анан бул дагы кандай десек. Бул жерде мына Кулпунай боёмо китепчесинде, мисалы үчүн ушул бала боёу менен ашкабак, бадыраң, буурчак, ит мурун, бүлдүркөн, барсылдак, карагат сыяктуу ар кандай ошол өзүбүздүн жерибизде өскөн жер жемиштердин түстөрү, алар жөнүндөгү алардын касиети тууралуу дагы маалымат алууга мүмкүнчүлүк болот. Сөз байлыгы байып атат, сөздөрдү үйрөнүп атат. Ооба, мисалы үчүн жанагы ар бир ошо өсүмдүктүн астында же гүлдүн астында кичинекей ырлары бар да. Мисалы үчүн ошол ырларын деле мисалы үчүн неме башка тилде түшүнгүсү келсе, мисалы үчүн которбаса болот да, сөзмө сөз которсо деле мындай жалпы мааниsin түшүнүүгө болот да. Гүлмира айым, ушул Талим форумунун албетте бул багыттагы ишмердүүлүгүн биз абдан куттуктайбыз, абдан жакшы мындай сайттардын пайда болушу. Анан кийин мындан кийин дагы ишмердүүлүгүңүздөр дагы уланат го дейм. Анан сиздер ушул китепти, сиздердин сайтты колдоно турган адамдарга, ушул ачык билим берүү ресурстарын ата-энелерге, мугалимдерге, деги эле мындай биздин замандаштарыбызга кандай өзүңүздөрдүн сунушуңуздар бар? Бир кыска айта кетсеңиз, убактыбыз аякта баратат. Сунушубуз эми ушул балдардыга ушу сайтты маалымат берип, ушундай сайт бар деп, анткени көп балдар билбей да калышы мүмкүн бул сайт бар экенин. Ушул маалымат сайтты так айтып кетсеңиз дагы бир жолу. Талим, 2 а менен talim.lib.kg. Ошол сайтты ачып маалымат алыштын, ошо балдар окусун деп, ошол көп бул жерде көп киши иштеди, анан ошол эмгеги неме калбай, ошо балдар ошо Кыргызстан боюнча, анан Кыргызстандан сырткары да кыргыздар ошо колдонсун деп, колдонсо жакшы болот. Ушул сайттарга киргиле деп чакырмакчыбыз баарын, баардык балдарыңыздарды ар тараптуу өнүктүрүүгө кадам таштаңыздар, урматтуу ата-энелер. Анан баягы чыгармачыл адамдар бул сайтка кирип туруп, өздөрү да чыгармачылыгы башкача ойлору менен, башкача сунуштары менен Талим форум долбооруна кайрылат деген үмүттөбүз. Бул сайттын ачылышы аябай эле жакшы, сайтта жакшы, бирок бул ушул эле китептер сатыкта да бар, сатып да алсаңар андан бешбеттер жакшы болот. Урматтуу радио каармандар, ушуну менен бизге берилген убакыт аяктап калды. Бүгүнкү биздин программабызга балдар сүрөтчүсү Гүлнар Рымбек, Гмайнер мектебинин мугалими, балдар тууралуу китептердин автору Жаңыл Каримова жана Талим форумда проекттин координатору Гүлмира Зарбековналар болду. Берүүнү мен Жодонбеков Асылбек алып бардым. Режиссер пультта Бакыт Ашракманов иштеди. Кийинки эфирден жолугушканча сак саламатта туруңуздар. Урматтуу радио угуучулар, 1 апрелден тарта 1 радио Кыргызстан маалымат талдоо программасынын алкагында жаңы рубрикалар, пайдалуу сунуштар, ар бир тармактагы күндүн жаңы жаңылыктары, өлкөдө жана башка мамлекеттерде болгон маанилүү окуяларды иш күндөрү эртең мененки саат 7ден 8:40га чейин тааныштырат. Сиздер уккан күндүн темасы мындан ары 8:40 эфирге чыгат. 1 радионун толкунунда биз менен бирге болуңуздар. 1 радио. Кыргызстандын ыкчам, тез жана так маалыматтарын тарата турган башкы радио.
саясий жана экономикалык окуялар, маданият жана спорт жаңылыктары 18 саат 1 радионун топунда. Бишкек жана Чүй FM 104.1, Ошто FM 107, Таласта FM 102, Баткенде FM 104.2, Жалалабад FM 104.7, Нарын FM 105, Эсикөлдө FM 102.4. Электрондук дарек 1 радио КТРК Чекит KG.